Урматтуу мекендештер, кадырлуу коноктор, Кыргызстан саясий партиясынын 3-чү съездинин делегаттары. Бүгүнкү биздин съездге жер жерлерден 225 делегат чакырылган. Ошондой эле бүгүнкү Кыргызстан саясий партиясынын 3-чү съездине Кыргызстандын кадырлуу аксакалдары, Кыргызстан ассамблеясынын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасындагы саясий партиянын лидерлери, парламенттеги эки фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков менен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Шекеш Текебаев, Кыргызстандагы чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрү, басма сөз өкүлдөрү катышып отурат. Андыктан Кыргызстан саясий партиясынын кезектеги 3-чү съездин ачык деп жарыялайм. Азыр негизги доклад үчүн сөз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Исаев Канатбек Керейхановичке берилет. Сиздерге биздин партиянын тарыхын кыскача тааныштырып өткүм келет. Кыргызстан саясий партиясы 2010-жылдын 23 апрелинде түптөлгөн. 2013-жылы 20 сентябрда кайра каттоодон өткөн. Партиянын төрагасы болуп, Жогорку Кеңештин депутаты, ири ишкер Шаршенбек Абдыкеримов шайланган. Партиябызга мүчө болуп кирип, ал аркылуу элибизге, мамлекетибизге кызмат кылууну көздөгөндөрдүн саны улам күн сайын калыңдап баратат. Биз бүгүн Кыргызстан саясий партиясынын максаттары жана стратегиясы келечекте мамлекетибиздин өнүгүү багыттарына өзгөртүү киргизүүгө кудурети жетет деп эсептейбиз. Улуу жыйыныңар мына ушул бүгүн улуу Кыргыздын улуу боз үйүндө өтүп атканына байланыштуу мен ушул келечекти көрүп атам да. Себеп дегенде Кыргыздын тагдыры ушул боз үй менен байланыштуу. Экинчиден дагы бир жакшынакай келечектин белгиси бул Кыргызстан партиясы бир гана Кыргызстанда болот. Башка жерде болууга мүмкүн эмес. Калган партиялардын бардыгы бүт ааламдын бардыгында болушу мүмкүн, бүт континентте болушу мүмкүн, бирок Кыргызстан бир эле бизде болот. Биз жеңишке чогуу жетебиз. Кыргызстан үчүн Кыргызстан менен гана бирге болуңуздар. Рахмат. Рахмат.